Салам достор, байланышта Санчобек каналы. Бүгін 2025 жылы чыгып болгон окуядан алынган сөлөкөт аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан жашооңузда эргүү жетпей шыктанууну каалап турган болсоңуз, тасманы аягына чейин көрүп өзүңүзгө пайда алгыңыз келсе акырындан баштай берели. 1981 Англиянын Шеффилд аймагы. Жергиликтүү бокс боюнча машыктыруучу Брендан Ингл көчөдөгү мушташып жаткандарды атайын спорттук залына алып келип рингке салып жаткан мезгили. Ал жанагы көчөдөгү чөжөгөрөз болуп жаткандарга чыныгы беттеш рингде болот деп айтып, мушташып жаткандардын бою кичинесине өзүнүн ыкмасын үйрөтүп, сен аны быкыңа урсаң бат эле жеңилет десе, жанагы бала чындап эле машыктыруучу айткандай уруп тез эле жеңип алат. Ошодон кийин Брендан башкаларга дагы кайрылып көчөдө эч качан мушташпагыла, чыныгы мушташкыңар келсе машыгууга келгиле. Мен силерге рингке чыкканды үйрөтөмүн деп балдардын бардыгын кетирип өзү дагы үйүнө жөнөйт. Бул убак Англиянын көчөлөрүндө тынчтык жок кызычуу мезгилдердин бири эле. Анткени ал убакта бир мезгилде Англиянын колониясы болуп турган өлкөлөрдөн көптөгөн адамдар көчүп келишип, жергиликтүүлөрдүн арасынан скинхед сыяктуу улутчулдар пайда болуп келгендер менен уруша беришчү. Кандай болбосун Брендан үйүнө келип, биз анын аялы жана 2 баласы бар экендигин көрөбүз. Алар олтуруп сүт чай ичейин деп жатса эле аялы сүттүн түгөнгөндүгүн көрүп, Брендан дароо эле дүкөнгө жөнөп, араб улутундагы аял иштеткен дүкөнгө барып эле сүт барбы деп сурайт. Анда дүкөндүн ээси каарманыбызды дароо эле таанып, өзүнүн балдарын ээрчитип чыгып, мен сизди жакшы тааныймын, бокс боюнча машыктыруучусуз, менин балдарымды дагы машыктырыңызчы. Алардын жергиликтүүлөрдүн түсү башкача болгондуктан окуучулар кыйнай беришет экен. Балдарым өздөрүн коргой алса экен деген үмүттөмүн десе, машыктыруучу дароо эле макулдугун берип эртең келгиле деп айтат. Бул сөздү уккан дүкөнчү аялдын балдары дагы кубанышып эртеси күнү дароо эле машыгуу залына барышып, бир туугандардын арасынан эң кичинекейи Насипке машыктыруучунун көңүлү эмнегедир өзгөчө бурулат. Анткени ал келип эле машыгып жаткандарга аябай кызыгып, илинип турган калтаны соккулай баштады. Барына чексиз. Барына чексиз. Эң эле кызыгы, бокстук залга биринчи келгендер үчүн бир өзгөчө тартип бар экен. Алар рингке чыгып элдин алдында ырдаш керек болчу. Анда бир туугандар биз бокска келдик го, ырдаганы келген жокпуз го десе, Брендан жооп берип, эгер силер биздин алдыбызда чыгып ырдай албасаңар, миңдеген адамдардын алдына чыгып кантип беттешесиңер? Бул силер үчүн биринчи даярдык деп рингке чыгарып ырдата баштайт. Кезек Насимге келсе, ал рингке чыгып эле буту менен өзгөчө кыймылдарды кылып бийлей баштады. Анда Брендан сен ырдашың керек десе, Насим жооп берип, менин бийим ыр сыяктуу, бутум ырдагандай эле кыймылдайт десе, Насимдин бул жообу Бренданга дагы бир жолу жакты. Анткени Насимдин буту ал жердеги 90% боксчулардан жакшыраак кыймылдайт экен. Ошондуктан машыктыруучу каарманыбыздан өзгөчөлүктү байкап, аны дароо эле машыктыра баштап, бир күнү рингке беттешке салып 7 жаштагы Насимге жүрөгүндөгү сөзүн айтты. Бул машыгуу залына киргендердин 90% кайрадан эле чыгып кетет. Бирок мен сенден өзгөчөлүктү жана күрөөздүктү байкадым, бутуңдун кыймылын мындан дагы көбөйтүшүң керек. Сен башкысы бутуңдун кыймылы менен өзүңө соккуларды өткөрбөгөнүң. Мен болсо сага каршылашты кантип сокконду үйрөтөм деп келишим түзүп, чыныгы машыгуу башталып арадан 5 жыл өтүп 1986 келет. Бул убакта машыктыруучу айткандай эле Насимдин бир тууган агалары машыгууну таштап, Насим машыгуусун улантып Брендандын баласы менен дос дагы болуп калган болчу. Алар ар дайым биргеликте убакыт өткөрүшүп, машыгуу залында дагы бирге болушуп, бирок өкүнүчтүүсү арадан 5 жыл өтсө дагы Насим ышкыбоздордун беттештерине дагы чыга элек болчу. Анткени анын салмагы төмөн болгондуктан, салмак ченемге жетпегендиктен такыр чыгарышчу эмес экен. Ошондуктан машыктыруучунун оюна башкача чечим келип, ышкыбоздордун беттеши өтө турган жерге барып, Насимди таразага түшүрүп жаткан мезгилде текшерүүчүнү алаксытып, анын чөнтөгүнө таштарды сала коет. Ошентип Насимдин салмагы жетип, аны саат 7-де беттешке чыгасың деп айтат. Бирок жашоодогу биринчи мүмкүнчүлүгү келип жатса дагы Насим, мен саат 7-де асыр намазын окуймун, ал убакта чыга албаймын десе, машыктыруучунун баласы досу дагы Насимди колдоп, машыктыруучу айласы жок текшерип жаткан адамдан суранып, каарманыбызды 7:15-те беттешке чыга тургандай кылып сүйлөшөт. Андан соң Брендан Насим менен сүйлөшүп, буйруса биз 5 жылдык аракетибиздин жыйынтыгын бүгүн көрөбүз. Эсиңде болсун, бул жерде сенин түсүңө карап ар ким ар нерсе деп сүйлөшү мүмкүн. Сен ал кемсинтүүлөрдү өзүңө күч катары кабыл алып, өзүңдүн ким экендигиңди көрсөтүшүң керек. Мына сага берилген мүмкүнчүлүк, колдонуп кал десе, Насим даяр экендигин айтат. Аллаху акбар. Ошентип каарманыбыз намазын окугандан кийин беттешке чыгып, анын чыкканын көргөндөрдүн бардыгы тоготпой, Насимдин адаттан сырткары кыймылдарын жаман дагы көрүштү. Анткени Насим ага карата болуп жаткан сындарга башын дагы оорутчу эмес.
Бренданга болсо жанындагылар бул кара көтөндү каяктан таап алгансың? Өзү дагы арбак неме экен булган деп боксташат десе Брендан жини келип, көрөсүңөр го ушул бала дүйнөнүн чемпиону болот деген сөзүн айтат. Айткандай эле эч ким тоготпой жаткан Насим каршылашы андан салмагы боюнча чоң болгондугуна карабай, кыймылдары менен анын соккуларынан оңой эле качып бат эле кууп коет. Бул беттештен кийин машыктыруучу аракети текке кетпегендигин түшүнүп каарманыбызга дагы бир жолу ишенип, мына көрөсүң мен сени дүйнөнүн биринчиси кыламын, ал үчүн аракетибизди дагы көбөйтүшүбүз керек. Бирок эсиңде болсун, сен чемпион болгондон кийин өтө көп акча иштейсиң, ошодон мага дагы беришиң керек да. Мен сенин машыктыруучуң жана менеджерин катары 25%-ын алсам болот десе каарманыбыз макулдугун берип, Брендан менен кол алышып, келишим түзүп алышат. Еще раз. Насимдин досу машыктыруучунун баласы Джон каарманыбызга рингке кандай кылып кооз чыгууну үйрөтүп, Насим андан сырткары өзүн одоно тайманба салып жүргөнгө дагы аракет кылчу эле. Анткени машыктыруучусу ага сенин бир өзгөчөлүгүң менен гана эстеп калышат. А эгер жөнөкөй гана боксчу болсоң, адамдардын эч качан эсинде калбайсың. Мен билем, кээ бир учурда кайсарлык сенин колуңдан өтө жакшы келет. Ошондуктан бул адатыңды таштай көрбө деп Насимди ар тараптан өстүрүп, машыктыруучусунун ар бир сөзүн кулагына сиңирген каарманыбыз беттешке чыкканда өзү каалагандай мушташып жатты. Анткени ал ар бир жасаган кыймылдары менен сөзсүз жеңишке жетет эле. Ошентип арадан убакыт өтүп 1992 жыл келет. Бул убакта Насим өзүнө Канзада деген каймана ат коюп ышкыбоздордун арасында чемпиондукка жетет. Ошондуктан эми кесипкөй боксчулардын катарына кошулуп, жакынкы күндөрү чоң беттешке чыгууга даярдыгын көрө баштайт. Какой твой прогноз на бой? Не проморгай. Ошентип 1992 жылы 18ге чыккан каарманыбыз биринчи жолу кесипкөй бокстук беттешке чыгат. Ага каршы Бирт деген боксчу чыгып, атаандаштардын беттеши көпкө деле созулбай, Насим адаттагыдай эле өзүнүн ыкмасы менен боксташып, каршылашын өзүртө согуп, ал ордунан тура албай калат. Ошондон кийин каарманыбыздын аракети жакшы жыйынтык берип, көп өтпөй эле 6 беттешти катарынан жеңет. Эми кесипкөй боксчулардын арасында Насим Ханзада Хамед деген дагы ат пайда болуп, бир күнү машыктыруучу Бренданга Фрэнк Уоррен деген адам коңгуроо кылат. Бул адам мыкты боксчуларды өстүрүп, чоң беттештерди уюштурган адам эле. Ошондуктан ал каармандарыбызга чогуу иштешели деген сунушун айтып, мен сени дүйнөнүн чемпиондугуна чейин алып бара алам жана өтө көп акча табууга мүмкүнчүлүк түзүп беремин. Менин билишимче башка беттештерди уюштуруп жаткандарга сенин кыймылың жана беттештеги аракеттериң такыр жакпайт экен. Мен болсо тескерисинче сени колдойт элем, анткени көрүүчүлөргө сулуулук керек. Жана беттешти көргөзмөгө айландырып көрүүчүлөрдү тартсак болот. Ошондуктан мен сага эркиндикти толугу менен беремин. Каалагандай беттешсең болот десе Насим дагы Брендан дагы дароо эле макулдугун беришип, жакында өтө бир күчтүү каршылашка чыга турган беттешке даярдана башташат. Ал убакта Насим эми гана 19га чыккан эле. Ошентип 94-жылы каарманыбыз атаандаштардын арасынан эң күчтүү делген Белкастрага беттешке чыгып, аны менен деле көп кыйналбай мушташып, соккуларынан оңой эле быйтап. Бирок бул жолу атаандашын нокаутка кетире албай 12 бөлүктүн аягына чейин мушташып, эсеп менен утуп алат. Ошол беттештен кийин каарманыбызды элдердин дагы көпчүлүгү тааный баштап, байма-бай кезитке дагы чыгып, атаандаштарын биринин артынан бирин жеңип, жеңилбес деген атка коно баштайт. Бирок адамдардын бардыгына бирдей жакпайт экендигин айдан ачык. Анткени бул жашоодо өзү ажатканадагы салып көрбөй эле бирөөнүн ишин сындай бергендер өтө эле көп. Ошондой адамдар Насимге дагы жаман сөздөрдү айтышып, жада калса кезитке дагы аны жамандап жазып чыгышып. Бирок каарманыбыз адаттагыдай эле ал сындардын бардыгын өзүнө курал катары гана колдонду. Анткени каарманыбыз кичинекей кезинен элдердин бардыгы кара көтөн деп шылдыңдай бергендигине көнүп деле калган болчу. Ошондуктан ит үрө берет, кербен жүрө берет дегендей элдер сынын улантса, каарманыбыз ийгиликтерди биринин артынан бирин багындырып, арадан бир жыл өтүп 95-жылы Насим өзүнүн салмагында дүйнөнүн биринчилиги үчүн беттешке чыгат. Бул жолу беттеш өтө бир чоң жайда өтүп, ал жерде бир нече миңдеген адамдар чогулуп, көрүүчүлөрдүн дээрлик 100% каарманыбыздын каршылаштарынын колдоочулары болчу. Анткени беттеш каарманыбыздын каршылашы жашаган аймакта өтүп жаткан эле. Кантсе да каарманыбызга каршы кыйкырыктар ага таасир бербей, дагы деле өзүн одоно алып жүрүп, буга чейин чемпиондук курун 7 жолу коргогон каршылашы Робинсон чыккандан кийин беттеш башталат. Анда араң эле 20га чыккан кыймылы өтө тез Насим чемпионду деле эч тоготкон жок. Ал Робинсондун соккуларынан оңой эле быйтап, элдин алдында аны аябай уяткарып, өзүнүн соккуларын атайын эле өткөрбөй, сен мен үчүн эч ким эмессиң дегендей кылат. Ошентип беттеш 8-раундга чейин уланып, Робинсон Насимдин артынан жетпей эле чарчап, акыры каарманыбыз таамай соккусу менен аны тургуз кылып сулайтып беттешти утуп алат.
Ошентип Насим чемпиондук курга ээ болуп, бирок ал дароо эле жылдыз оорусуна кабылгандыгын түшүнөбүз. Анткени ал акыркы учурларда кабарчыларга берген жообунда беттештерди уюштурган Фрэнкти гана мактап, машыктыруучусу жөнүндө болсо эч кандай сөздөрдү айтпай коёт. Насимдин ага болгон мамилеси өзгөрө баштагандыгын машыктыруучусу дагы байкай баштады. Эң эле кызыгы, Насим чемпион болгондон кийин машыгууга кааласа келип, кааласа келбей дагы коюп, мурдагыдай туура тамактануудан баш тартып, машыктыруучусунун сөзүн укпай дагы баштайт. Анан дагы бир күнү машыгуу убагында Насим атаандаштарынын баарын жеңип, эч ким калбагандыгын түшүнгөндөн кийин Брэндондун өзүн чакырды. Анда Брэндон жини келип көз айнегин чечип беттешке чыгууга даярданат. Бирок бир топ жашка барып калган Брэндондун колунан эчтеке келбей, каарманыбыз аны оңой эле жеңип, экөөнүн ортосунда бир канча убакытка мамиле бузулуп, бирок кайрадан эле көп өтпөй жарашып алышат. Анткени Брэндон Насимге алар жакында Америкада беттеш өткөрө тургандыгы тууралуу маалымат жеткирип келген болчу. Бул кабарга Насим кубанып 97-жылы Америкадагы беттешин дагы жеңип, бирок Брэндонго дагы деле мурдагыдай мамиле кылбай, аны жашоосунда ашыкча адамдай эле көрө баштайт. Ошондуктан ал Брэндондун эмгегин баалабай бир күнү аны менен сүйлөшүп олтуруп, "Сен жүздөгөн адамды машыктырдың, бирок арасынан бир эле мен чемпион болдум. Демек менин шыгым Аллахтан берилген белек жана өзүмдүн аракетим дагы жыйынтык берди. Менин ийгилигимдин бардыгын сен калп эле өзүңө таңуулап алба" деп машыктыруучусун дагы бир жолу капа кылат. Бирок Брэндон колдон келишинче Насимдин сөздөрүнө маани бербегенге аракет кылды. Анткени аларды жакында Америкада Мэдисон Сквер Гарденде өтө чоң беттеш күтүп турган болчу. Ладно, парни, вот как все будет. Не забывайте все время защищаться. Бирок бул жолку беттеште Насим машыктыруучусунун сөзүн такыр эле укпай, өзү каалагандай мушташып, мурдагыдай кыймылдабай атаандашы менен бетме бет туруп өзүнө көп жолу сокку өткөрдү. Бирок кандай болбосун акыркы сокку Насимден болуп, бул жолу дагы атаандашынын үстүнөн жеңип чыгып, эми чындап Американы дагы багындырды окшойт. Биз ушул жерде маселенин бардыгы Насимдин агасы Риафт экендигин билебиз. Анткени ал Насимдин акчаларына жоопкерчиликтүү болгондуктан Брэндонду үлүштөн чыгарууну каалап жүрүптүр. Бул нерсеге Насим дагы уруксат берип, ал кичинекей кезинде 25% берем деген убадасын дагы унутуп, машыктыруучусуна 1 сом дагы бербей тургандай кылып келишим түзүп коюптур. Муну билген Брэндон анын мээнети бааланбагандыгын дароо эле түшүнүп кетип калды. Эмнеси болсо дагы жашоо уланып, каарманыбыз кайрадан эле машыгуу залына кайтып, адаттагыдай эле машыгууга келген балдарды рингке чыгарып ырдатып өзүнүн мээнетин улантат. Бул окуялардан кийин тасманын кийинки көрүнүшү 4 жылдан кийинки убакытка өтөт. Ал убакта Насим беттештерди уюштуруучу Фрэнк менен дагы иштешпей калып, буга чейинки тапкан акчасына өтө чоң үй алып үйлөнгөн дагы учуру болчу. Анан дагы жакында эле наристелүү болгон Насим бир күнү келинчеги менен сыналгы көрүп олтуруп, Брэндон жаңы бир күчтүү мушкерди өстүрүп, аны менен жаңы ийгиликтерге жетип жаткандыгын көрөт. Ошондуктан ал үйүнөн чыгып кымбат баалуу унааларынын бирине олтуруп, Брэндон менен сүйлөшпөй калгандыгына ичинен өкүнүп айтыр, аны көрүүгө барат. Бирок башка окуучусу менен алек болуп жаткан Брэндондун жанына каарманыбыз такыр эле барууга батын албады. Кандай болбосун, бул аралыкта 2001-жыл келип, Насим Баррера деген атаандашына беттешке чыгып, Брэндон беттешти сыналгыдан көрүп олтуруп, биринчи раундда эле Насимдин жеңилерин түшүндү. Анткени ал бул беттешке эч кандай мерчими жок эле чыгып, мурдагыдай болбой калгандыгы белгилүү болот. Бирок кандай болбосун, Брэндон 16 жыл убактысын кетирген окуучусунун жеңилип жаткандыгын көргүсү келбей, сыртка чыгып сыналгы көрбөй олтуруп алат. Анда көп өтпөй эле Насимдин бул беттеште жеңилгендиги билинди. Эки каарманыбыз болсо акыркы жолу ажырап кеткенден кийин бири-бири менен такыр көрүшүшпөй, 2003-жылы гана беттештердин биринде конок болуп келишип, бири-бирин көрүп калышат. Я все думал, что скажу, если тебя увижу. А ей что сказать? Бири-бирин байкаган каармандарыбыз дароо эле бир четке чыгышып сүйлөшө башташып, ичиндеги ойлорун бири-бирине айтып, таарынычтарын дагы түшүндүрүштү. Көрсө Брэндон Насим менен басып өткөн жолу тууралуу китеп жазган экен. Насимге болсо бул жагдай такыр жакпай, китеп тууралуу дагы айтып, кандай болбосун бири-бирин кучактап кечиришип, эртерээк эле сүйлөшүшүбүз керек болчу деп өкүнүп калышат. Мындан да өкүнүчтүүсү, бул нерсе алардын оюнда гана болду. Чындыгында экөө көз карашып калган мезгилде Насимди бирөө чакырып калып, ал кетүүгө туура келет. Биз ушул жерде тасма аяктагандыгын түшүнүп, чыныгы жашоодогу маалыматтарды ала баштайбыз. Брэндон Насим Хамедди 7 жашынан 24 жашына чейин машыктырып, андан башка дагы дүйнөлүк чемпиондорду чыгарып, Англиянын эң мыкты машыктыруучуларынын катарына кошулган. Ал 2018-жылы көз жумгандан кийин Насим ал тууралуу жакшы сөздөрүн гана айтат. Бирок өлгөндөн кийин жакшы деп 1000 жолу айтсаң деле эмне пайда? Чолок адам буту айыккандан кийин эң биринчи эле таянып баскан таягын ыргытат деген чын эле окшойт. Анткени эшеги ылайдан өткөндөн кийин машыктыруучусуна андай мамиле кылгандыгы менимче өтө эле туура эмес болду. Эми достор, кандай болбосун, ушуну менен тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, кыйынчылык учурда жаныбызда жүргөн адамдарды эч качан унутпайлы.